Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh. Hormatly dostlar. Sabaqtarыбызды улантабыз. Жин жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселебиз шайтандын хутуаттары, жолдору. Ошол жолдордон бүгүнкү өтүлүүчү дагы бир жолу шайтандын колдонуучу. Буну эле аз дейт. Аз деген ошол үгүттөө, дүүлүктүрүү, түртүү, дагы деле болсо азгыруу маанисин дагы берет. Аллах Таала Кур'анда айтат: Аузу биллахи минеш-шайтанир раджим. Алам тара анна арсална аш-шаятина алал кафирина тауззухум азза. Айтат: Сен көрбөдүң беле дейт. Биз имансыз капырларга шайтандарды жөнөткөнүбүздү дейт. Жана алар шайтандар аларды үгүттөп, катуу үгүттөө менен үгүттөп азгырганын көрбөдүң беле дейт. Бул даллат кыла турган жери шайтандын пендеге болгон азгыруусунун кубатына даллат кылат. Ушундай деңгээлде азгырат, балким пенденин үстүнө бийлик кылган акыбалда. Жана арам нерсеге, күнөөгө түртө турган акыбалда ушул нерсеге азгырат, түртөт ушул нерсеге, үгүттөйт, дүүлүктүрөт. Жана ошон үчүн ушул нерсе болгондугу үчүн бир нерсени көрсө болот. Ушул күнөө кылгандар, зулум кылгандар, туура эмес ой пикирди алып жүргөндөр жана ошол нерсени даңазалагандар ошол пикиринде, ошол ишинде, ошол нерсени ишке ашырууда өтө катуу шашышат. Жана ошол туура эмес ой пикирди өтө коргоп, коорушат. Ошол эле учурда ошол нерсеге чакырышат. Ушул күнөөгө, мисалы үчүн күнөө кылган киши ушул күнөөгө калгандарды чакырат дагы ушул күнөөсүн болушунча коргойт. Жана ошол нерсеге чакырат, даават кылат, мындайча айтканда. Жана маселе ушул эмне үчүн ушул иште шашат булар? Шашуусу бул деген шайтандар ушул нерсеге үгүттөйт, түртөт, дүүлүктүрөт, күч берет деген сөз да. Азгырат ушул нерсеге. Ошол себептен булар ушул күнөөлөрдү жасаганга аябай шашып, ушул нерсени кооруп, ушул нерсеге чакырышат. Аллах Таала бул акыбалдан сактасын. Жана бир чоң пайда бар бул жерде. Бул нерсе ушул шайтандардын үгүттөөсү, азгыруусу, түртүүсү. Бул жерде Аллах Таала айтып атат: Алал кафирина дейт. Капырларга дейт. Демек, ушул толук ээлеп алуу, толук ушул башкарып алуу бул момунга, мусулманга, Аллахка моюн сунганга болбойт деген бир пайда чыгат. Себеп дегенде кандай? Аллах Таала шамалды азап менен жөнөткөндөй, бул шайтандарды дагы бул капырларга азап кылып жөнөтөт. Себеп дегенде бөлөк аятта Аллах Таала айтат: Инна ибади лайса лака алейхим султан илля ман иттабака минал гавин. Менин пенделеримдин үстүнөн сага бийлик болбойт дейт. Сага ал бийлик берилбейт дейт. Акыйкаттагы Аллах Таалага моюн сунган ыймандуу, ихластуу пенделердин үстүнөн шайтан бийлик кыла албайт, түртө албайт, үгүттө албайт, чыныгы түрдө. Бир гана кимге сен алың жетет дейт? Бир гана адашып, адашкан жолго түшүп, жана күнөөкөр, зулумчу ушулар сени ээрчигендиги үчүн гана сага бийлик берилет дейт. Демек, адам баласы өзү ээрчийт. Аны бул нерсеге түрткөн шайтан. Бирок ыктыяры өзүндө бар. Ошол нерсе өзүнүн ичинде болгондугу үчүн шайтан ошол нерсени үгүттөп, ошол нерсени дүүлүктүрүп ишке ашырат. Жана ошол нерсе нафсына жагат адамдын. Киши өзүнүн ичиндеги жаман бир акыбалы үчүн жаман ишти ошон үчүн жакшы көрөт. Эгерде адам баласы жакшы болсо ичинде,
эч убакта жаман нерсени жакшы көрбөйт. Жана ушул үгүттө, түртүү, азгыруу жолунда дагы бир нерсени колдонот шайтан. Ошол себеп менен бузукулукту колдонот. Адамдардын ортосунда бир жаман сөз менен, жаман иш менен Аллах Таала Куранда айтат: эгерде шайтандан сага азгыруу келе турган болсо, катуу азгыруу бир келе турган болсо, анда Аллахтан коргонуу сура дейт. Себеп дегенде Аллах Таала угуучу, билүүчү. Азгырык келе турган болсо, ошол замат Аллахтан коргонуу сураш керек. Азгырык, түртүү, дүүлүктүрүү бир күнөө ишке, жаман ишке. Кайсы түрү болбосун. Эгер ошол шайтандан сага келе турган болсо, албетте шайтандан келет дейт бул азгыруу. Бул түртүү, бул дүүлүктүрүү, бул шайтандан келет дейт. Ушул келе турган болсо, фастаиз биллах дейт. Аллахтан коргонуу сура дейт. Себеп дегенде Аллах сен коргонуу сурасаң, аузу биллахи минеш шайтонир раджим десең, ал угуучу дейт. Аллах угат сеникин, сен айткан дуаңды, жана сага жардам берет. Ошол замат эмне? Шайтанды кетирет. Демек, ушул чекитте токтотуп турабыз. Эмки сабакта иншаллах улантабыз. Бүгүнкү адаттагы үйрөнүүчү дуабыз азан айтылгандагы дуаларды өтүп атканбыз. Бүгүн имам Муслимде, Сахих Муслимде келет. Саад ибн Абу Ваккастан ал айтат, пайгамбарыбыз мындай деп айткан дейт: кимде ким азанчы, муазин айтып бүткөндөн кийин азанды ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху ва радиту биллахи роббан ва би Мухаммадин расулан ва бил ислами динан деп айтса, буга чейинки күнөөлөр кечирилет дейт. Мааниси, кыскача бул маанисинде токтолуп кетсек, бул күбөлүк келтирүү. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деп бүткөндөн кийин азамчы ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах дейсин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах деген Аллахтан башка сыйынылууга татыктуу, акылуу зат жок, бир гана Аллах акылуу деген күбөлүктү бересин. Жана анын мүлкүндө жана ибадатында шерик жок. Жана Мухаммад анын пендеси жана элчиси. Мындайча айтканда, мен күбөлүк келтирем, тастыктайм, пайгамбарыбыз эмне менен келген болсо, шарият маселесинде болобу, ошонун баарын тастыктайм жана иман келтирем деген мааниси. Радиту биллахи роббан деген Аллах менен роб катары ыраазымын. Аллах менен роб катары ыраазымын, анын эмнесинде, өкүмдарлыгында, жана тагдырында, жана бүт нерсесинде. Жана Мухаммад менен элчи катары ыраазымын деген баардык Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям алып келген кабарларды тастыктайм жана моюн сунам деген мааниде. Жана ислам менен ыраазымын дегени исламдын өкүмдөрү менен анын буйрук жана тыюуларына мен моюн сунам жана ыраазымын деген маани. Жана дин менен деген ошого иман келтирген акыбалда жана моюн сунган акыбалда мен ыраазымын деген чоң бир маанилер жатат. Эгерде кимде ким ошол маанилерге этибар берген акыбалда, ишенген акыбалда, иман келтирген акыбалда эгер ушул нерсени айткан болсо, азан айткандан кийин ушул дуаны, анда албетте Аллах Таала буга чейинки күнөөлөрүн кечирет. Аллах Таала ушул айда, ушул кечирүү айында, Рамазан айында баарыбызды күнөөсүз кылып, жаңы энесинен жаңы төрөлгөн баладай кылып чыгарсын. Баарыбыздын тообаларыбызды, истигфарларыбызды кабыл кылсын жана ибадаттарга көп мүмкүнчүлүк берип, ошол ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.